комплекс жанагы комплекс менен өсүп атат дегендей жүгүнө калып эле кул менен өзгөтүп атат ушул нерселер болуп атпайбы. Бирок биздин байыркы сонун керемет тарыхыбыз бар да, ошол тарыхыбызды иликтөөчү агайыбыз келип отурат суроолор болсо бериңиздер ардактуу көрөрмандар. 999 57 77 98 сандары. Эми сиз байыркы ошол кыргыздын тарыхын иликтөөчү катары ошо байыркы бир убакыттан байыркы тарыхтан суроолорду берсем, байыркы мына байыркы кыргыз тарыхында азыркыга чейин так чечилбеген кандай бир маселелер бар? Байыркы кыргыз тарыхында азыркыга чейин чечилбеген маселелер кайсылар? Ең жөнөкөйүн айтсам, Манас атабыздын тарыхый китептерде бизде жомок деп көп мындай маани бербей, ушундай болуп атпайбы? Тарыхый китептерде Манас атабыз Кутуулук эл төрө деп жазылган. Манас атабыздын өзүнүн атын айтпай, элдер Кутуулук деп кайрылышкан. Ошол Жунго элинин тарыхында Гудулу деп жазылган. Түркиялык тарыхта Гудулу дөөлөтү деп жазылган. Гудулу дөөлөтү. Ушундай бир мындай бул эми көптөр азыр айтсаң эле тез эле ой ал сен эпосту айтып атасың. Эпос деген сөз ошол жомок деген сөз, биздин эле тарых деген эле сөз. Эпоха, эпоха ошол доор. Жомок деп биз азыр мындай бир сөздүн маанисин мындай көп мындай төмөндөтүп албадыкпы? Эми жомок деп айтып, жомок деген болгон тарых, ошону жомок дейт. Кана жомоктоп берчи деп билгейлер ошентип айтчу. Биздин көп жылдан өтүп, биздин ушул жомок деген сөзүбүздүн мааниси кеткенинен биз көп мындай Манас атабызга көп мындай не кылбайбыз. Манас атабыздын эң жөнөкөй эле ушундай тарыхый инсан болгону, тарыхта болгону, бардык Жунго элинин тарыхчылары, француздар которуп окушкан, андан француздардан Гумилев которгон, Гумилевдин Древний Түрки деген китепте Манас атабыз элтерес деп берилген, элтерес хаан деп. Ал биздин эле эл төрө деген сөз. Биздин эл төрө деген сөз. Мынтип чечмелеп айтып берип атат азыр, бирок ушинтип жеткизиш керек экен да, кайра айтып, бул тарых деген өтө чоң жумуш экен, аны айтыш керек экен, таратыш керек экенин өтө жумуш көп экен да бул айта турган тарых тууралуу. Ошол жумуштарды кандай бир чечүү жолун көрүп жатасыз? Чечүү жолун Сиз айтмакчы чын эле мына байыркы кыргыз тарыхында азыркыга чейин чечилбеген маселелер ушулар. Өзүбүз тааныбай атабыз. Тарыхыбызды мына ушул деп мындай баш көтөрүп, делип, мактанып айта албай атабыз да. Дүйнөгө тааныта албай атабыз. Өзүбүз билип атабыз. Мен айтайын да. Жалпыга көрсөтө албай атабыз. Бизде университетте окуп жүргөндө бир мугалим мынтип айтып калды да, бизде империя болгон эмес деп айтып калды. Анан мен ушундай жарылгым келди да, бизде империя болгон. Гумилевдин китебинде бар Early Empires of Central Asia деген. Ранний империя Центральной Азии деп бул Европада чыккан китептер бар да. Ранний ошону университеттин мугалимдери жетпей калган да, кабар жетпей калган. Бул бизде айтып атпайбы ошол Түмөн атабыз деп. Ошол Түмөн атабыз эң биринчи император ошол болгон. Түмөн атабыз. Биз орус тарыхында Моде Шаню деп окуп атпайбызбы? Ошол Моде хан, Мете хан, ошол Түмөн атабыз, Түмөн баатыр деп. Ошол 2200 жыл мурун ошол эң биринчи император ошол атабыз болгон. Моде Шаню биздин жана океандан ар жагына өтүп кеткен аргын, бөрү элдер бар го, ошолор алар Метео дейт. Метео дейт, испан тилинен, мексикан тилине мындай бир аз кошумчалып Мете хан ошол кошулуп кеткен да. Андан кийин бизде экинчи император Сактан атабыз болгон. Андан кийин үчүнчү император атабыз Карахан болгон. Карахан, Уузхан, Өгүзхан деп айтып атпайбызбы? Ал Жунго тарыхында Истеми деп жазылган, Истеми. Төртүнчү атабыз, мына төртүнчү император атабыз мына Манас атабыз болгон. Император Манас атабызды император деп бардык элдер ошол убакыттын эли
кабыл алышкан. Мисалы мен эң жөнөкөй эле Манастан бир жерин айтайын. Бизде азыр дүйнөдө 3 империя бар эмеспи? Вашингтон, Москва, Пекин, Бейжиң да. Ал убакта бизде талас не болгон. Манас атабыздын убагында империянын ордосу болгон. Ошол үчүн ант бергенде да арба урсун Манастын, аты урсун Таластын деп ушундай аты ушундай дүйнөгө таанылган жердин атынан ант беришкен да, аты урсун Таластын деп. Ошол ал империяны ошол анан 5-чи реинкарнация кылып император Чыңгыз атабыз болду, Чыңгыз Төрөкулович болду. Реинкарнация деп аны Кудай кайра жаратты. Аны эч ким тана албайт. Император деген деп ата алдыңыз. Ооба. Имперец деп ал Гумилевто деле жазылат, имперец деп. Имперец деп жазылат, имперец деп жазылат. Ал биз ушундай азыр не деген сонун китептер чыгып атат, ошол китептер элге жетпей жатат да. Мындай ошол китеп мына элге айтар кебим бар деген ушундай бир рубрикаларды ачсаңыздар сон болмок да. Ушул элге айтар кебим бар деген ошол чыккан же китеп айтып бир так жана фактылар менен изилденген фактылар азыраак болуп атат окшойт да. Өзүбүз баягы айтып коет болсо экен, анан чын эле ар кимдин өзүнүн жоромолу, божомолу ар кандай да. Ошол себептен азыр бир тактыкка келе албайт, бир тактуу нерсеге келе албай атат окшойбуз да тилекке каршы. Анан кийинки суроом агай. Ого атам. Кыргыздардын байыркы тарыхы тууралуу эң алгачкы жазма же болбосо археологиялык далилдер кайсылар? Байыркы тарыхты изилдеп аткандан кийин бул жөнүндө так эле айтып бере алсаңыз керек. Биз Цыматчандан бери изилдеп ошол далилдерди көтөрүп атпайбызбы? Негизи Жунгодон 2200 жылдыктан бери, 3000 жылдыктан ага чейин биз ошол 2200 биринчи империяны да эсептеп турдук да. Жана 3000 жылдык тарыхтар табылып атыр дегениңиз ал андан мурунку болгон дөөлөт, Күн элинин дөөлөтү, Нур элинин дөөлөтү, ошолор тууралуу маалыматтар болсо керек. Мен эми бизде көп тарыхчылар бар, 20 китеп жазган, мынакей 2 тилде жазган Кожош Мусаев деген акебиз бар, мынакей баардык далилдер дүйнөнүн 35 өлкөсүнө барган, 35 кем дегенде 35 элдин библиотекасын аңтарып отурган ушундай кишилерди. Мен анчалык тарыхчы эмесмин, бирок мен ошолордун китебин окуп, кайсы кылымда качан биздин эл каяка кеткенин ошолордон далил таап алдым да. Азыр агай анда бизде телефон чалып экен, кабыл алып көрөлүчү. Алло, саламатсызбы? Бир болсун. Мен жана суроомундайда Манас атабыз жер планетасына канча жолу келип кеткен. Бул биринчи. Экинчиден жана айтып аткан Рустам ата, Чүлөн ата сакталса, Манас ата эмне үчүн денеси бүгүнкү күндө артыгыга жатат. Анан үчүнчүсү Манасты жок акыл этпейт. Рахмат Абдуллас аке, сиз экөөбүздүн окуган китептерибиз бир экен. Манас ата деген укмуш чоң океанда. Аны илим, Манас илими деп мына бизде жазуучулар жазып атпайбы? Ким? Алмамет Сариев аке, Манас илими деп бир 10го жакын китеп жазып койду го дейм. Анан сиз да экөөбүз, мен сизге бир жолу звонт этсем керек. Ошол эми бул деген ааламда, Манас ааламы деген ал канча жолу келген, анын бардыгын мына Кудай буйруса, мынакей бул жакта кыздар да сиздерге Кудай буйруса сөз берер. Себеби бул элге айтып түшүндүрүп, кайра ал деген кээ биринде өзүбүз жетишпей калып атабыз. Ушундай изилдеп жаңы китептер чыгып атат, көрүп атасыз. Канча жолу келген, ошол 4 жолу келген деп айта алам. 5-чи болуп Чыңгыз Төрөкулович келди. Манас атабыздын
ошол деңгээлде ойлонгон, ошол деңгээлде жүргөн, ушундай бир ошол үчүн адамзаттын Айтматова аталып кетти да. Манас атабыз, Түмөн атабыз, Сактан атабыз, Ууда атабыз, Манас атабыз адамзатка таандык болсо, Чыңгыз Төрөкулович да адамзатка таандык болду. Ошол үчүн адамзаттын Айтматову деп аталып кетти. Агай, анда бизде жарнамалык турбак бар экен, ошондон кийин сөзүбүздү уланталы. Жакшы болот. Манас деген мен эс деп Манас боорду бөлөк болуш керек. Чыңгыз Айтматов атабыз дагы чоң бир аалам. Бирок экөөнү бирдей коюп айтууга мен азырынча билбейм. Ички бир туюмум, ички сезимим жол бербей турат. Эмнегедир экөө элек аалам да. Азыр жарнамалык турбөктөн кийин уланталы, бизден алыстабыз. Уштеңиз